Баткен облысының Замна Чалин өлтірген қылмышкерді артынан салып беріп отыр. Жолболдиева уақытылуу кармоочу жайда зордукталганын айтып чыкты. Блогер Батмакан Жолболдиева 2022 жылы апрелде Баткендеги уақытылуу кармоочу жайда зордукталганын айтып, бул ишке тиешеси бар милиционерлер жазасыз калганын Фейсбукта түз эфирге чыгып билдирди. Ал кирген учурда колунда мен көргөм бир шеш боюм бар болчу, мен өлтүрүп салат деп коркком, бирок онжукпай туруп бердим. Аны мен боюнума алып салып бергени боюнча мен мына ажыдан келген Куран китепти кана айтамын. Мен очукпай туруп бердим, ага артымдан жасап бүт ишин бүтүрдү. Ал азыр бала түрмөдө 9 жыл сурок алган. Мен күнөөсүз камалып кылмышкер деп табылып элекмин, эле сотум бүтө элек туруп мени ушунчалык түрмөнүн ичинде түрмөгө салышты. Кайра эле мени арадан 10 күн 15 күн өттү, мени ал жерде 1 ай кармашты. Негизи ал жерде 1 ай кармаган мүмкүн эмес. 48 саат гана кармайт ал жерде. 1 ай арадан 10 күн 15 күн өткөндөн кийин бастабай мени бак мынча тергөөгө чакырып атат деди. Сүйүнүп чыгам. Кайсы жака десем биздин кабинетке деди. Ошол эле весин өзүнүн постовойлор жата турган комнатасына алып кирди. Ал жерге кирсем, мурда 9 жыл отуруп чыккан. Ошол учурда УКМК кылмыш козгогон. Актатырда Муштөбөдөмү болот. Ал дагы мен курактуу бала. Кирсем ал бала уже даяр чечинип алыптырды. Ошол жалган болсо мына мени Куран урсун, Куран. Башка аргам калбады мен. Мен тээп туруп чыгып кеттим. Азамат бетиң барбы дедим. Не мен ушинтип ойлоп атасыңарбы дедим. Кечээ Нурбеке салып берген, бүгүн сен алдыңбы дедим. Кезек менен зордуктайсыңарбы дедим. Кайра камерага бардым. Ораза күнү эле, ораза элем. Мен чыгып кетпесем ал жерде мени өлтүрүп коюшат эле. Блогер зордуктоо болгондон кийин өзүнө өзү кол салганын айтып, ушул күнгө чейин УКМК менен башкы прокуратурага жазган каттарына жооп ала албагандыгын кошумчалаган. Кошуна камерадан лезвие сурадым, берди. Ачыла элек ана разы лезвияны берди. Ал жерде мен антип мына ушул жерден башталат. Деп кесинип чыгып кеттим акырычы. Кесингенде дагы ошол райондук прокурор барды, областной прокурор барды. Эмнеге мени жалап деп ойлоп атасыңарбы дедим. Эмнеге салып берген жетекчилер кызматкерлерге чара көрбөйсүңөр деп. Көрөбүз деди. Ушул күнгө чейин күтүм, көргөн жок. Жолболдиевага байланышканыбызда бизге буларды айтып берди. Кимдер бар эле же ошол кайсы милиционерлер бар эле дейм да? Ошону мен жана кече эмнеге айттым да, прокуратурада суракта болгондочу. Ошол балдардын күбөлүктө сүрөтү бар, ошону көрсөтүңүздөр, мен ошондон айтып берейин, фамилияларын билбейм деп. Макул адеттен кийин чакырабыз деген бирок. Алма тилдерде мали ушул деп эле бетине коюп берейин, алып айтып берейин анда деп. Макул эртеге чакырабыз деди го. А канча кызматкер эле же? Ал жерде негизи күнүнө бир эле постой суткадан кийин албашат да. Анан ал жерде нарядка тургандар сааты менен кирип текшерип кылып турчу. Ошол күнү Дегизбай кайсы наряд болгонун билбейм бирок. 32 жанагы роудун начальниги айтып атпайбы, 32 кызматкер чара көрүлдү деп. Ошол күнү ким турган болсо ошолорго чара көрүлгөн да, мындай. Жаза эмеле берилген, чогуш эле берилген. Ошондой эле Батмакан Жолболдиева түз эфирге чыкканга чейин Баткен районунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Шагамурзаев менен делген телефон сүйлөшүүнү дагы жарыялады. Анда телефондогу адам мындай окуя болгон эмес деген, бирок өзү сөгүш алып, башка милиционерлер кызматтан алынганын айткан. Мен ар ким ар деме жөнөтүп атат.
Мен Кудайдан корккон адаммын. Билесиң го? Жок, ошол зектерге салып берген кол астыңызда кызматкерлерге эч нерсе кыла албадыңыз, туурабы? Баарын айдалды го ишти. Айдалган жок. Эркиниңиз жүрөт. Кудай сактасын, Мен Кудайга акмын. Жок. Ошону билесиз, туурабы? Азыркы күнгө чейин угуп туруң. Угуп туруң мени. За то, что кол kesilген дейт. Наказание алгансыз, сөгүш эле алгансыз болду. Башка эч ким эч нерсе болгон жок. 32 бала наказание алган. Только сөгүш эле алган. Алар өз каалоосу менен кеткен. Кеткенге мажбур кылдыңар аны. Мени салып берген үчүн. Кудай сактасын. Андай окуя болгон эмес. Kur'an karmap berem men. Kur'an karmap berem. Men жалган айтып аткан болсом, мени Кудай урсун. Баткен облустук милициясы Жолболдиеванын түз эфирдеги кайрылуусу боюнча ички иликтөө кызматтык текшерүү жүргүзүп жатканын маалымдады. Ошондой эле Жолболдиева убактылуу кармоо жайында өзүнө өзү кол салганда блогерге карата кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракет аныкталган эместигин билдирди. Ал эми УКМК менен башкы прокуратура азырынча блогердин кайрылуусу боюнча маалымат бере элек. 26 декабрда Ички иштер министрлиги блогерге карата козголгон кылмыш иштерин тизмектеп, ал соттук териштирүүдө дагы тергөө убагында да бул тууралуу айтпаганын билдирди. Facebook колдонуучулары Батмакан Жолболдиеванын айткандарына укуктук баа берилип, маселеси эл алдында ачык каралышын талап кылууда. Жолболдиева өзү түз эфирге чыккандан кийин райондук прокуратурага чакырылганын жана өзүнө кол салганы боюнча архивден медициналык кагаздарды чогултуп жатканын билдирди. Батмабат аталышындагы YouTube каналдын башчысы Батмакан Жолболдиева 2022 жылы 28 мартта журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу камакка алынган. Ал Баткендеги убактылуу кармоочу жайда отурганда өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Блогер бул кадамын камактагы кысымга байланыштырган. Алгач ага карата этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси козголуп, андан кийин ага бейбаштык, документтерди жасалмалоо, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренелери менен да кылмыш иштери козголгон. 2023 жылы май айында Жолболдиева журналисттин өлүмү боюнча иште акталган. Ал эми ээн баштык боюнча күнөөлүү деп табылып, 50 000 сом айыпка жыгылган. Документтерди жасалмалоо беренеси менен 2 жылга эркинен ажыратылып, 1 жылдык пробация менен бошотулган. Жолболдиева өзүнө коюлган айыптарды бул жалган жала деп келет. Блогер түз эфирге чыкканында жазган каттарын, кайрылууларын көрсөтүп, дээрлик 1 жыл өтсө дагы жазган кайрылууларына эч кандай жооп болбогонун айтты. Эми мынакей маселесин коомчулукка ачык айтып чыккандан кийин мамлекеттик органдардан кандайдыр бир реакция болобу? Биз сизге маалымдап турабыз. Аман туруңуз.